Нарын шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы мындай салтанат 10 класстын окуучусу Алина Нарынбековага көрсөтүлүп жаткан урмат. Ал бүтүндөй бир чоң облустун намысына жарап, республикалык олимпиадада англис тили предмети боюнча байгелүү 2-чи орунга көтөрүлгөн. Айтымында анын жер шарындагы калктын 3төн 2си сүйлөгөн, бул тилге чыныгы дилгерлиги мындан 2 жыл мурун пайда болгон. Убакытты мындай кыска аралыгына карабай, бүгүн британдыкпы же америкалыкпы түшүн жоруйт. Андыктан суроолорубузга англисче жооп берүүсүн өтүндүк. So I got interested in English in my 8th grade. I felt like I want to go abroad and get more deep education, and I just wanted to know English so that I could watch English content and enjoy myself, read books in the original. Башка тилде мынтип эркин сүйлөгөн каарманыбыз анын кызыгуусуна дүйнөлүк адабияттын классиктеринин чыгармалары башкы себеп экендигин айтат. Антсе да орусча котормолоруна анча алымсынбай, алардын түп нускасы алда канча кызыктуу деген кыязда англис тилине баш оту менен кирет. Ал эми мындай мээнетинен текке кетпегенине жогорудагы сүйлөгөндөрү ынанымдуу далил. Ошондой эле Алина тарых сабагында жактыраарын билдирди. Good morning, dear students. Good morning, teacher. How are you today? Окуучусунун жеңишине жетин албаган англис тили мугалими Айзат Султаналиеванын пикиринде учурда 600дөн ашык балдар кыздар окушкан мектептеги кесиптештеринин эмгектери дагы өзгөчө. Чынында эле аталган билим уясында чет тилдерин үйрөтүүгө өзгөчө мамиле жасалып, аптанын шейшембиси англис, бейшембиси немец тилдер күнү деп жарыяланган. Муну өсүп келе жаткан муундун башка тилдерди өздөштүрүүлөрүнө жол ачуу аракети катары баалоо керек. Бактыга жараша мындан майнап чыгып, кычандыктар шаардыкпы, облустукпу же республикалыкпы билим таймаштарда көбүнесе чет тилдеринен күчтүүлүк кылышат. Ога чейин да игилчиликтер болгон. Шаардан 2 окуучубуз биринчи, экинчи орундарды камсыз кылганбыз. Былтыр дагы орундарды камсыз кылганбыз. Биздин балдарыбыздын эмгеги, аракети, англис тилине болгон кызыгуусу өтө жогору. Ал эми Нарын районундагы Токтосун Байбураев атындагы орто мектептин 7-чи классынын окуучусу Акактай Өмүрзакова өлкөдөгү атайын билим борбору уюштурган акыл таймашына баш байгеге арзыды. Эгер анын жердеши Алина англис тилинен өзгөчөлөнсө, ал эне тили боюнча алдына бир да атаандашын чыгарбады. Мындай жеңишинин аркасында ага Малайзияда өтө турган бүткүл дүйнөлүк иш-чарада Кыргызстандын туусун желбиретүү милдети артылып олтурат. Башында математикага кызыгып жүрчүмүн, анан ошо кийинчерээк ошо кыргыз тилге кызыгып кеттим, өзүбүздүн эне тилибиз деп. Орус мектепте окуган окуучулар арбаңыз эне деп жана архаизм сөздөрдү түшүнбөшү мүмкүн. Момпосуй деп мисалы азыр конфет деп эле айтабыз да, андай сөздөрдү түшүнбөй ошондон да ката кетирип алышты деп ойлойм. Небересинин ийгилигине сыймыктанган Айым Айдарова чүрпөсү тээ башынан эле кыргыз фольклору менен балдар адабиятына жакын өскөндүгүн белгилейт. 3-4 жашында эле персонаждар менен Абышка кемпирдин көмөчүн өз алдынча өзүнүн сүйлөө кеби ошондой эле жогору болчу, өз алдынча гана ошол персонаждардын образын жаратып берген. Ошондо биринчи орунду алдык эле. Статистикага таянсак, мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын жыйынтыгында 18 алдыңкы орунду ээлеген Бишкек, андан 10го аз Ош шаарынын жана 6 байгеге арзыган Нарын облусунун өкүлдөрү көч башына чыгышкан.